Бүгін 29 ноябрда Борбордук шайлоо комиссиясынын имаратынын алдында шайлоодон өтпөй калып, анын жыйынтыгын тааныбаган партия өкүлдөрү нааразычылык акциясын өткөрүштү. Ага Атамекен Улуттар биримдиги социал-демократтар жана Азаттык партиясынын өкүлдөрү катышкан. Алар шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышты. Акыйкаттык сөзсүз жеңет! Акыйкаттык сөзсүз жеңет! Митингге чыккандар мындай кадамы менен социалдык тармактарда сынга алынды. Коомчулук жеңилген талапкерлерди жеңилген соң шайлоонун жыйынтыгын таанып, элдин тандоосун сыйлоого чакырды. Жеңилгенди дагы билиш керек. Өтпөй калсаңар эле чече албай. Шайлоо таза өттү. Бир нерсе болсо эле митинг кылып тойгуздуңар го. Утулганды дагы кабыл алыш керек да. Шайлоо таза өттү. Эл жаштарды тандады. Эскилер кеткиле, элдин тынчын албай, сыйыңар менен уят. Шайлоо болгон сайын элдин тандоосун сыйлабасаңар депутаттын эмне кереги бар? Парламенттин кереги жок. Элдин шооруна шайланган. Элди бакпасаңар да ырыскыбызды өөнөсөңөр да тынч жашоо бергиле, элди дүрбөтпөй. Митингге чыккандар серепчилердин да кыжырдануусун жаратты. Анткени калк ачык айкын тандоо жасаганын билдирип, эми өлкөгө тынчтык керек деген пикирде. Ал шайлоонун жыйынтыгына нааразы болсо, өзүнө нааразы болсун. Элге нааразы болсун. Эл каалабайбы? Шайлабайт. Каалабайбы? Шайлабайт. Маселен мен каалаганым шайладым. А менин үчүн булар өтпөй калса, анан же бийлик, же болбосо эл кимдир бирөө күнөөлүү болуш керек. Демек, анын өзүнүн салмагын билиш керек. Ал элдин арасында ишмердүүлүк авторитети жок, тажрыйбасы жок, билими жок. Буга чейин эч кандай өз ишинде жакшы көрсөткөн эмес. Ошон үчүн эл аларды шайлаган жок. Мамлекетте тынчтыгы керек, элдерибиздин тынчтыгы керек бизге. Өтмөгөн партия там берип, тамырып жардам бериш керек буларга. Кийинки суроолорго өзүнү көрсөтсүн. Өтпөй калса кийинки көрсөтсүн, патриот болуп чыксын. Биз сүйүнүп отурабыз, шайлоо жакшы өттү кызым деп. Митингтерде чарчап бүттү балам. Митингдин кереги жок биз кыргыз элге. Өткөн өттү, өтпөй калды. Өздөрүнүн эмес бар экен, өтүп эмес болсо планга жараша. Көбү калпелеп түшүп калып, өтпөй калып алам кылыштын эмне пайдасы бар? Аларга мен каршымын. Утулганда эмне биле билиш керек. Азыр туура эле болду го деп мен оюмча. Жакшы эле. Элдер эми тынч жакшы калап калды. Протестке чыгып, элди дүрбөлөңгө салган бул туура эмес, менин оюмча. Эгер БШКнын добуштарды бурмаланганы аныкталса, ар бир кызматкери жоопко тартылат. Мындай билдирүүнү өлкө башчысы Садыр Жапаров шайлоодон соң кайрылуусунда билдирди. Ошондой эле добуштарды кайрадан кол менен саноо тапшырмасын берип, нааразы болгон партияларды ага катышууга чакырды. Урматтуу кыргызстандыктар, Борбордук шайлоо комиссиясынын серверинде сбой болду. Добуштарды уурдады деп ызы чуу салып жаткан партияларга айтарым. Бюллетендерди кол менен санап чыгууга силерге эч ким тоскоол болбойт. Кол менен санап чыккыла. Толук санап чыгып, ар бир нааразы болгон партиялар ынанмайынча бюллетендер эч жака жылбаш керек. Эгер чындап эле БШК жасалма кылган болсо, БШКнын бардык мүчөлөрү жоопко тартылышат. Керт баштары менен жооп беришет. Бийлик тараптан шайлоо процессине кийлигишпегендей эле, БШКнын ишине да эч ким кийлигишкен жок. Эгер ким кийлигишкен болсо, мүчөлөрү ачык айткыла. Адамдан коркпогула, Кудайдан корккула. Кыргызстанда 28 ноябрда парламенттик шайлоо аралаш система менен өттү. Жаңы шайлоо мыйзамына ылайык жогорку кеңеште 90 депутат болуп, алардын 54-ü партиялык тизме менен, 36-сы бир мандаттуу округтан шайланат. Шайлоого 21 партия жана бир мандаттуу округтан 287 талапкер катышты. Акылай Карабаева, Аскар Маматсаков, Регион телеканалы.